Мелис Аспековду айткандары 100% чындык. Мен да көргөнмүн. Ооба, келип пакетти алып кеткендердин көргөнмүн мен. Бардыгынча акча таратылган бул. Ошол кезде эле келген булчу. Укканбыз да. Подвалда немелер иштеп атат деп, Дайырбек Орунбековду. Мисалы айтып атпайбы, 20 миллион доллар неме бар эле. 20 миллион эмес, 20 сому жок эле, Саламатсызбы Айдар байке, анда биринчи өзүңүздү тааныштырып кетиңиз, ким болуп иштегенсиз, аты жөнүңүздү. Алейкум салам. Менин аты жөнүм Айдар Халиков. Мен Өзбекстандан көчүп келген кыргыздарданмын, этникалык кыргыздардан. 2013-жылы паспорт алганмын. Кыргызстан паспортун жарандыгын алып, ошол бойдон анан Садыр Жапаровду колдоп келгенбиз ошол бойдон. Анан мен жакынкы күндөргө чейин президенттин коомдук башчылыгындагы жардамчысы болуп иштеп жүрдүм. Башынан айтып кетсеңиз, кайсы ушул эмнеден башталган, эмнеден мындай орусча айтканда, в какой момент ушу оюңуз өзгөрө баштады? Менин оюм өзгөрө башталганы буну калпчу экендиги ачыкка чыга баштады да. Мисалы айткан сөздөрүн аткарбай койду. Башка мындай көрүп турган нерсени дагы таанып, мисалы айткан сөздүн таанып, мисалы калп эле айтканды көзүм менен көрүп тургандан кийин мен чыдабайм да мындайгачы. Мисалы Мелис Аспеков боюнча айтып атпайбы? Азыр бүт каралуу компаниясы жүрүп айтып атат. Мелис Аспековду айткандары 100% чындык. Бул жүргөн. Мисалы Садыр түрмөдө жатканда бизде Мекенчил партиясынын немеси Назгүл Эшеналиева деген тең төрайымы болчу. Ал немеге кетип калат. Бүтүн Кыргызстанга, Адаканга кетип калганда Улан деген бала болду. Мекенчил партиясынын тең төрагасы болуп, Садыр өзү түрмөдө. Кийин Улан дагы кеткенден кийин экөөбүз телефондо WhatsApp'тан сүйлөшүп, мен айттым. Бизге деди Мелис Аспековдон өтөрү жок. Мелис Аспековду Мекенчил партиясынын тең төрагасы кылып кой. Эмне себептен аны коюшум керек деди. Мен айттым, орусчаны да жакшы билет, башканы да сүйлөгөнүн да билет, дух да бар, бардыгы неме. Ошону койсок, мисалы бизге мындай алдыга жылыш болот, эффект болот дегенмин да. Ошондон кийин койгон. Кийин эле бизде жок эле, андай эле деп мен көзүмчө эле таанып берди. Эми чыдап жүрдүм, кандай жалган айтасың, кандай калп сүйлөйсүң дегенге айтпадым эми өзүнө. Чыдап жүрдүм. Кийин эле биз мисалы мен штабта Лагуненко 12-де штаб ачылган. Чүй облустук немени шайлоодо, президенттик шайлоодо штабыбыз болгон биздинчи Садыр Жапаров, Чүй облусту. Мен ошондо этнический кыргыздар менен иштегем. Этник кыргыздар менен иштегемин. Неме чакырып, Мелис Аспеков чакырып туруп, Айдар байке келиңиз, бизде иштеңиз, Чүйдө эң көп Чүйдө деди этнический кыргыздар. Ошолорду үгүттөп бериңиз, бир жардамчы алыңыз деди, 2 жардамчы алыңыз деди, бирини водитель кылыңыз деди. Машина беребиз деди, бүт кыдырабыз деп. Ошондо мага машина аренда алдык. 4000 доллар акча алдым. Райымдан алган акчадачы. Аябаган акчалар түшкөн, бөлүнгөн. Мелис тараткан. Райондорго 60 миң, 70 миңден кылып таратылган акчаларчы. Өзүңүз Неме? көргөнсүзбү ушул акча таратылганда? Мен өзүм алганмын деп атпаймынбы? Өзүм алганмын. Келишип ар бир райондун координаторлору келип туруп алып кеткен ошол жерден Сиз акчаларды. алып аткан, Мен да көргөнмүн. Ооба, келип пакетти алып кеткендердин көргөнмүн мен. Бардыгынча акча таратылган бул. Аспеков ошону Матраимовдон алынган акча деп айтты беле сизге? Айткан. Матраевден алдык деген акча бербеген адам эсеби жок эле болгон да. Мисалычы, көп эле берген экен да, ошондо айтыш боюнчачы. Ошондо айткан, көп эле акча берип атат азыр деди. Азыр бардыгы эле бизди колдоп калды деген немелерчи, жанагылар. Ну хорошо, биз пайдалансак пайдаланайлы, неме болойлу деп мен деле айтканмын. Онун зыяны жок, мисалы неме кылып аткан болсо эмне. Ал Көп ошо эле адамдар шайлоодобу же кайсы шайлоодо айтып атасыз? мен президенттик шайлоодо гана айтып атам. Президенттик шайлоодо.
Жанагы Жылдыз Жолдошев айтып кетпедиби? Райым Матраевди акчасын алып туруп кийин камаганыңар эркекчиликке жатпайт да деп. Действительно эркек эмес, бул последний адам диши да. Ошондой акчаны алган, гарантия берем. Мелис Аспеков алган, неме кылып алып келген, иштеткен ошо. Бүт немеге иштеткен, Мелис чөнтөгү алып алган жери жок. Ана Мелис активный мүчө болчу. Ошо Дайырбек ошол убакта кайра тескерисинче мурда Садыр бийликке келиштен мурда ошо мекенчилерди басмырлап келген адамдардан болгон. Эми Дайырбек жакшы, Дайырбек Садырдын командасы да дагы. Мелис Аспеков ошол убакта Садырды колдогон үчүн таксистке 100 сом акча бербей койду деген шылтоо менен камалып чыккан адам, колдоп жүргөн адам эми бул аферист болуп калыптыр. Бул мурда мекенчилерди басмырлап жүргөн Дайырбек патриот президенттик командасы болуп калыптыр. Мен андай командада иштей албайм. Мен ошондуктан кеттим. Если бы ошол жерде Аспековдер болгондо, Эркламбектер болгондо, бардык мекенчилер болгондо, командада мен иштешим мүмкүн эле. Зачем мен эми кичине тамагымды деп эле бүт позициямдан кайтып, же болбосо принциптеримден кайтып мен кызмат кылышты каалабайм президентке. Каралуу компания деп айтып кеттиңиз, баягы фейк фабрика тролли, ошол жөнүндө мындай жакшыраак тагыраак айтып берсеңиз, кандай иштеп аткан каралуу компания, кимдер иштетип аткан, сиз Муну Дайырбек көргөндөрүн. Орунбеков иштетет. Дайырбек Орунбеков да бар. Ол бизде жанагы Лагуненкода отурганыбызда президенттик шайлоодо ошонун подвалы бар эле. Ошол кезде эле келген булчу. Укканбыз да, подвалда немелер иштеп атат деп, Дайырбек Орунбеков да. По-моему, ошо адашпасам Мелис өзү эле алып келген, ошондойчу. Мелис Аспековчу, муну тең туш дос болуп жүрүшкөн да буларчы ошол убакта. Эми өлүп жарылып жамандап атпайбы Мелис аферист эле, аферист деп. Эч кандай аферист эмес. Аферист өздөрү аферист. Эртең мен таң калбайм, ушул интервьюдан кийин мени да ар кандай жалалар менен аферистке чыгарып неме каралап чыгышса таң калбайм да. Бул болгон нерсе. Мисалы мага президент өзү көзөмөлдөп турат ушул нерселердичи. Мисалы мага да жөнөтөт. Даяр немелерди, жазылган немелерди жөнөтөт, таратыш керек. Группаларда, башкаларда таратып неме кылабыз. Мен мисал зачем мага мисал немени жанагы ырчы депутат ким эле? Самый Кожобу? Аты. Самый Кожо. Самый Кожо деген депутатты, Бекназаровду мага Бекназаров, Бокназаров деп туруп жазып өзү текст кылып жазып туруп жөнөтүп атпайбы? Мен жазбайм дедим. Мен жазбайм. Зачем? Ону менен мамилем бар. Мен ону улуу киши катары, саясатчы катары сыйлайм. Мен просто игнорировать эттим. Жазбайм дедим. Жазбайм. Все. Анан кийин ол немелерди жанагы негр деп жазып, мен постторумду чыгарган постторду Садыр өзү эле жазып жөнөткөн. Ошол немелердечи мен таратат элем. Негр деп жазып неме кой, болбойт го деп мындай намек менен айттым да эми. Телефону бар эле, мен бул жака чыгып келгичем эле. Бул жака чыгып качып кеттим дегенден кийин мени блоктоду. Ого чейин номери бар эле. Менин номерим деле бар эле. Ошол жерде негр деп жазып, бата арка өзү көзөмөлдөп турат. Өзү көзөмөлдөп, самый главный немеси жанагы Дайырбек Орунбеков. Дайырбек өзү Өзү жөнөтүп аткылы ушундай жаман ыплас сөздөрдү. Конечно. Өзү жөнөтүп аттыбы ыплас сөздөрдү жазып. Ушуну Мен айтып атам, Бекназаровду Бокназаров деп жөнөтүп аткандан кийин мен унабай көнбөй койдум, аксакал адамды. Мен кантип айтам? Мага мисалы күрөшсө, оппозиция менен күрөшсө, эркекче күрөшүш керек да. Туурабы? Мен онун эмеси эмесмин да, жанагы колдо курал болуп бербейм дагы. Акмак эмесмин да мен да. Колго курал болуп мисалы мен жөнүндө андай. Мамыркулова жөнүндө сиздин жазуулар дагы ал жөнөткөнбү? Конечно, көбүнө ошол жөнөткөн. Ошонун заказы менен жазылчу. Мисалы,
Рита Карасартова, Мамыркулова, неме Азиз Абдрасуловалар бүт мекенчилерге таратат, ошо мекенчилер эмес эми. Ал өзү даярдык командасы бар. Мекенчилерден бир эки үчөөнү алган, эми активный болуп жүрүшөт өздөрүнчө. Ошолорго таратат, анан кетти группаларда ошондой неме кылып. Мисалы мен эртең Кудайды алда акыретте жооп беришим керек мен бул ондой жалааларгачы. Мисалы ачык күрөшкө чакырса, мен ачык күрөшө берем, коргопчу, президентти, башканы туура жолдо кетип аткан болсо. А мен биринчиден туура эмес жолдо болуп атса, экинчиден чындыкты айтып аткандарды мен андай кылышта Кудайдан корком. Болбойт бул, мен акыретте жооп беришим керек. Ошондуктан мен чыгып кеттим өлкөдөн. Ошондо дайыма элеби жума сайынбы же ай сайын бир жолу же кандай? Күндө Күндө бир жолубу? ар күнү телефондошуп эле Facebook'тан чыкпайт. Президенттер соц тармактарды ушундай көзөмөлдөп отурат, ар бир немеге реакция кылат. Жанагындай негатив жазылган болсо бул тууралуу сразу реакция кылат дагы, ошого уже биз неме кылышыбыз керек да, жанагындай реакция кылып, якобы биз жазган болупчу, а самом деле өзү жазат. Өзү жазат, Дайырбек жазат. Ошолор таратылат кийин. А так мен өзүмдөн чыгарып жазгандарым, мен кылып аткан иштерини, мисалы же болбосо бир жакшы келишимдерди түзгөн болсо, ошолорду жазып, алга садыр, мына Кыргызстанды өнүктүрүп ататкан деген тарызда жазып койчу элем. А беркилерди именно каралоо немелери өздөрүнөн чыгат. Дайырбектин фабрикатуралы канча адам иштейт? Мен количествосын билбейм, эми мен билгенден айлык алышат, где-то 20 миң, 30 миңден айлык алат экен. Ошондо мурда Мекенчил партиясы да жүргөндөрдөн деле бар бир эки үчөө активный немелер, жанагы фейсбукчулардан терип алган да буларчы. Ошондой. А так бир көп мындачы, фейктер көп немесизде. Но как положено айлык алышат. Анын акырында эң чектен ашкан эмне болду? Эмне үчүн сиз уже болду, булар менен болбойм деген чечим чыгардыңыз? Кайсы эмне себеп болду ошого? Эми ага себептер көп. Уже мындай акырындык менен толуп бир күн жарылат да, ошондой болду да менде. Акырды көзүм жетти да, уже бул жакшылыкка алып барбайт да. Мындай саясат жүргүзүүчү. Мен айттым, кой, муну преступный приказдарын аткарбайм мен, лучше кыйналсам да чет өлкөгө чыгып кетем деп туруп чыгып кеттим. Мен деле камаса керек эле, если жүргөнүмдө бирдеке таап туруп. Мен деле көп нерселерди айтып аттым буга, мыйзамсыз болуп аткан иштерди, именно жанында отурган адамдарды мыйзамсыз кылып аткан иштерини, сатылып аткан жерлерди крышевать этип аткандыгын мен айтып эле турдум. Аферисттерди, мисалы аферисттердин үстүнөн арыздарды алып келип жүрдүм. Ошо Ак үйдө отуруп эле крышевать кылышып аткандарды баардыгы ноль внимания. Ошондо кимге буйрук келген? Ошо Рита Карасартова дедиңиз, Азиза Абдрасулова. Баардыгы МПО деп эле жазат эди. Аналарды неме кылгыла, муну мындай кылгыла деп элечи. Азыр эми айтып чыгат дагы, мен таң калбайм. Мен деле бул аферист, жалганчы, бул андай эле, мындай эле, мен колдодум эле деп бирдекелерди айтып чыкса, мен таң калбайм. Бирок чындыгы болгон, чындыгы ушундай. Бул туура эмес жолдо баратат. Бүт уур коррупционерлер курчап алды. Себеби бунун өз интереси бар. Мисалы айтып атпайбы, 20 миллион доллар неме бар эле. 20 миллион эмес, 20 сому жок эле. Түрмөдө киргенде мен, мисалы түрмөдө жатканда мен киргенмин да бир бала менен. 1000 сомдон ала келгиле деген, 1000 сомдон ала киргенбиз. Эми немеге деп алган, жанагы
Oşo jerde türemçiklerge berilet, kirgizgen üçin dep alıngan. Kayakdagı neme? Million. Hiç kanday bir tiyini jok ele. Мүмкүн Hiç kanday isker bolup. Ha? туугандары бай болчу, эже байке, инилери. Halk hiç kanday bay bolgan emes, hiç kanday bay bolgan emes. Jaldıraşıp ele жүрүшкөн oşondaçı bardыгı. Atası ötkende, apası ötkende nemege barganbız oşo kölgöçü, oşo жерден biz akça çoğultup 200 so'm, oşo jerdegi ayallar 200 so'mdan 300 so'm, 500 so'mdan çoğultup oşo jerde jegen nemeleribizge dagы neme kiçine neme dastorkonga dagы ketet dep turup berip жүргөнбүz. Kayakdagı millioner. Азыр болсо миллионер болуп калышты. По-моему, миллионер эмес, миллиардер уже. Аны кантип байкадыңыз? Мен көрүп жүрөбүз го, угуп жүрөбүз го, миллиардер эле. По-моему. Сыртынан көрүнүп турду байыганды, машиналары өзгөргөн, кийимдери өзгөргөн, туугандарын көрүп турдуңузбу? Садыр Жапаровдун айланасында помощник катары. Эми чынын айтыш керек, сабыр байкеси. Биз менен сүйлөшпөй деле койгон, эч кимди тоготпой койгон. Алчы телефон да албай койгон. Onu берки укасын иниси Devlet. Al деле эчтекеси жок эле. Жөн эле жүргөн немеде. Садыр Жапаров айтып атат, мисалы, мени эл колдоп турса деп иттер үрө берет деп ит деп атпайбы жанагы Мамыркулова немелердичи. Ал мисалы чындыгын айтыш керек, фектен башка эч ким колдобойт. Жок. Коомдук пикир жаратыш үчүн гана ошо Даярбек Орунбеков ошо пресс-катчы болуп, ошо кызматта ээлеп отура. Ошо жерде фейковый командасы мененчи. А самом деле колдой турган адам калбады. Мен деле угуп көрүп жүрөм, элди угам, мага деле айтасыз, президент жардамчысын жеткирбейсизби? Айтып атам, кандай кылайын мен, неме? Өлүп берейинби? Айтып атам, үн чыкпаса неме кылайын дейм. Вообще игнорировать кылат. Кидальщик. Мындай айтканда чындан эле муну эл ишенди, элди ишенүүнү актаган жок. Бул өзүнүн арам ою болгон экен, эми бийликке жетиш ошон жетти, жеткенден кийин бардыгын унутту. Эл жана өзү колдогондорду да кидат этти, башканы да кидат этип эле калса мейли, камап атпайбы. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштады. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.